Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуяттарын угуп аткан адам кыйналбай түшүнөт ошол нерсени. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам маалыматтарды тароо жеткирет. Айландырып отуруп, адамдарга кыйын болуп калып, же түшүнбөй, же түшүнүп калбай, бир философиялык ой жүгүртүп, кыйналып отурбастан керек учурда пайгамбарыбыз кыска жана нуска кылып адамдарга маалымат жеткизген. Мына бул хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Абу Муса аль-Аш'ариден айтты, ар бир мусулман адамга садака берүү важип деди. Аля кулли муслимин садакатун. Ар бир мусулман адамга садака берүү башкаларга важип деди. Эмне үчүн десе, Аллах Тааланын берген неаматына шүгүр айтуу үчүн. Бардыгыбызда чоң неаматтар бар. Ошол неаматтарды биз Кудай сактасын жоготкондо гана билип калабыз. Жоготпойнча аны биле албайбыз, урматтуу бир туугандар. Адамдагы акыл, адамдагы ырыскынын бар экендиги, адалдан экендиги, ошол адамдын өзүнүн садакка келип аткандагысынын өзү мисалы үчүн чоң неамат. Ошон үчүн Кудай Таалага шүгүр айтуу, урматтуу бир тууганым, адам болуп жаралып калдың үчүн ошон үчүн шүгүр айтышың керек Кудай Таалама. Калу фа ин лам яжид. Эми садаканы бере албасачы? Бардык адамдар эле садаканы бере албайт, садаканы кайраксанды бере албайт. Десе, кала фалямал биядейхи. Анда эки колу менен иштесин. Эки колу менен иштесин деген, эгерде бир колу менен кыла турган иш болуп калса эмне кылат десе, эки колу менен деген сөзү бүтүндөй өзү чогуу ишке кирсин деген сөз. Кол учунан тийгизип койбосун. Берилип, чын жүрөгүнөн, мээнет менен маңдай тер чачып иштесин. Фаянфау нафсаху, биринчи өзүнө пайда берсин. Садака мына ушунда турат. Биринчи өзүнө садака кылып, өзүнө эмне пайда берсин, ошону менен өзүнүн зыянын адамдардан тосот. Эгер сен иштеп, өзүң рызкың өзүң таап, өзүң камсыз кылып аткан болсоң, демек башка бирөөгө зыян бергенден, башка бирөөнү мындай чочуткандан, башка бирөөгө жүйүңү салгандан куткарасың. Демек башка бирөөгө сен жардам берип аткан болосуң. Өзүңө жардам бергениң бул башка бирөөгө, урматтуу бир тууган, жардам бергениң. Ва ятасаддaqu, жана өзүнө жардам бер ашып калса, мына ошол тыйындан да садака берсин дейт. Өзүнө иштесин, өзүнөн ашкандан кийин садаканы берсин. Калу фа лам ястати ау лам яфал. Малда колунан келбесечи, иштесе ашпай калат, же иштей албай калат, эмне болот десе, айтат: фаюину зал хаджатил малхуф. Ал убакта бул малхуф деген айласы кетип калган муктаж адамга жардам берсин. Сөз түрдө тыйын бериш шарт эмес. Бир адамдар бар, окуп атканда ошол маселени чыгара албай калат, китепте мисал үчүн. Ошого жардам бер. Окуп атканда бир маселени түшүнбөй калат, ага жардам бер. Машинанын баллону жарылып, өтө башта калып кетти. Муз болуп чыга албай калды, чынжыры жок экен. Ошого жардам бер. Айтор, айласы кетип көпөлөк болуп калган бирөөгө жардам бергениң, урматтуу бир тууганым, мына ушул эмне маселе дейт. Бул өтө капы болуп калып, ишин эмне кылып билбестен акылы айран болуп калган бирөө, же бир алсыз адам, же жардам сурап аткан мазлум. Эгерде бир адам чындап кордук көрүп, зулумдук жеп аткан болсо, ошого жардам берүү колуңан келе турган болсо, анда ошого жардам берүү мына ушул урматтуу бир тууганым жакшы. Жардам берүү албетте аракет менен болот. Биринчи кыймыл аракет менен. Андан кийин мал дүнүйө менен болот. Андан кийин жак сенин мансабың менен болот. Кээ бир адамдар айтат, эми иштеп атабыз, динге жакшы кызмат кылат. Анан эми иштен чыгып динге биротоло кызмат кылайын деп атам деп. Кеч ошко барсам, бир чоң адам кызматты иштейт, айтат, абдан жакшы кызмат кылат. Мен эми иштен кетип биротоло динге кызмат кылайын деп атам. Мен айттым, иштен кетпей турган көп кызмат сеники. Иштен кетсең бул кызматтарды кыла албай калышың мүмкүн. Азыр сени көп адамдар урмат кылат, бирок көп бирлер кызматың менен башка нерсеңен, ошон үчүн сенин түкүрүгүң жерге түшпөй, түү десең бардыгы ошол жерге түшпөй аткан ошол себептен. Ошон үчүн сен ишиңен кетпе, ошол кызмат деген сөз урматтуу бир тууганым. Демек мансап менен, ау биддалалати же далалат кылуу менен. Бирөөлөр келип калат, бирөөлөргө мисалы үчүн жолду көрсөтүп берип коесуң, же машинесин оңдой албайсың, ошого оңой эле оңдоп берип коесуң, же мисалы үчүн бирөө кыйналып отурган болот, ана ошонусу мындай отурсаң оң болот деп жөнөкөй бир далалат менен же адашып бирөөгө жол көрсөтүп коесуң, таппай жүргөндөргө. Же насихат бересиң ага. Ал сен эчтеке сураган жок. Ал өзүн туурамын деп ойлойт. Бирок сен ошол адамга насихат берип, таксырып, ушул маселе мындай кылсаң, сага жакшыраак болот, мындай деп насихат берүү бул урматтуу бир тууганым жакшы. Шайлоо маселесинде, башка маселенин бардыгында адамдар кээде өздөрү туура чечим кабыл алдым деп ойлойт, бирок ошол убакта эгер сенде шарият боюнча бир туура чечим болсо, анда сен насихатын сөзсүз түрдө беришиң керек. Ави дуа же дуа менен.
Başkası kolundan gelip sen değil, balki senden kıyınırak özü. Niye kolundan gelip gayip bolup durgandan, görüp turganda oşoga emne dua kılуу gerek. Mına uşulda hurmatly bir tuğanım, aga kılgan emne jakşılık deyt. Qalu fa in lam yef'alhu. Anı da kılbasaçı deyt. Beçer anda kolundan gelip etkende. Dua dele kolundan gelip etkende. Biröge dua kıl desen tos söylep beret misal üçün. Nasihat özü nasihati çok eken. Dalalat özü ataşıp basıp jüret. Mansap desen özü köçede kalgan. Mal deyin desen özünün tıyını yok. Kıymıl hareket deyin desen özü invalid baykuş misal üçün. Kuday saktasın. Bardığından jardan beri albayqı uçur bolup kalat. Alda kolundan gelip eseci dese qala fe ya'muru bil hayri. Adamdardı jakşılığa buyursun. Adamlar jakşılık deldin bardı. Ey ararışpe. Ey tüzcül. Ey ola. Dep aytaver şulardan bardığın deyt. Bursun deyt. Jakşılığa buyuru degen ve huve yeşmalul amra bil ma'rufi ve nehyenil munkari ve ifadel ilmiye ve nasihal amaliye. Jakşılığa buyuru degendin içinde jakşı işke buyurup jamandan kaytaru ilmi payda veriyor. Tarat algandı bilesin, biröge tarat algandı öğretip koyuyorsun. Namaz okandı bilesin, biröge namaz okandı öğretip koyuyorsun başka. Ve nasihal amaliye, jana kılgan etken turganına qarap turan qatta bolsa bir wasiyat nasihat aytıp koysan oşonun bardığı jakşılığa buyruğu bolat. Qalu fa in lam yef'al. Anı da kılbasaçı dep suradı. Taptağı kurup kaldı aldaga jogop ket handa kılbasaçı dedi. Albatta bunu sahavalar surap atak. Sahavalarda bardığı bar ele, biroq kийинки muundagılarga uşul nerseni jetkizgisi gelip, oşol jetkenge sebep bolup kalgısı gelip uşunu emne aytıştı. Degende aytdı, "Feyumsik aniş-şerri." Bul vaqtda jamanlıktan özün saktasın dedi. Gıybat kılbasın biröge, uşak aytbasın, uğurluk kılbasın, özün jamanlıktan saktasın dedi. Fe inne lehu sadaqatun. Muna oşonun sadakası dedi. Biröөнün bir nersesini urdap alsan, aga ziyan keltirdin. Urdap alsan, demek aga ziyan keltirgen joksun. Biröөнü korkutpasan, biröö korkkan jok demek, korkkan jok gazet joksun, demek sanaga jakşılık жеткирдin деген söz. Çünkü tuğan oşon üçün jamandan tosun oşol aga emne sadakat et. Jamandık degende birinci özünün nefsinden özün tossun degen söz. Özünün nefsi emne urdagısı gelet, gıybat söylögüsü gelet, oşondan tossun deyt. Anan adamlardan dağı tossun deyt. Antkeni özündögü jamandıkta özün tosa albasa, özgöden tosa albayt degen mayni. Adam birinci özün saktaş gerek jamandıklardan, andan keyin başkalardı özünün jamandığынан emne saktaş gerek deyt. Muttafakun aleyh.